Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. 1 октябрь эл аралык карылар күнүнө карата арналган тарбиялык сабагыбыз башталат. Тарбиялык сабагыбыздын темасы карысы бардын ырысы бар. Эсте болсун ар качан эки нерсе. Биринчиси эл алдыңда парзыңды эсте. Экинчиси нар тоодой талба иште. Кайрымдуу, ырайымдуу болсоң эгер, кубанаарсың баладай карыган кезде. Илгертеден биздин ата-бабаларыбыз айтып келген карысы бардын ырысы бар деген макал сөз бар эмеспи? Ошол сыңарындай биздин карыларыбыз бар, жаштардын ырысы бар. Биз өзүбүздүн улууларыбыздын сөздөрүн эки кылбай, кеңештерин угуп жүрсөк, жаман адам болбойбуз. Биз жаштар улууларды ар дайым сыйлашыбыз керек. Аларды карылар үйүнө таштабашыбыз керек. Азыркы учурда ушул терс көрүнүштөр көбөйүүдө. Балдар ата-энелерин бага алышпайт. Карылар үйүнө ташташып, зар какшатып, ыйлатышып жатышат. Ал эми ошол байкуш ата-энелер 10 баланы багып чоңойтушкан. Ал эми балдары ошол 10 баласы биригип бага алышпай, карылар үйүнө таштап жатышат. Ушул жөнүндө биздин жаш ырчыбыз маркум Таалай Бектурганов төмөндөгүдөй ырсаптарын жазып кеткен. Багышат адилеттүү тилек менен, багышат 10 баланы эне деген. Ал эми ошол 10 биригишип, бага албайт ата-энени бала деген. Деп жазган бул ырсабында 10 бала биригип, бир ата-энесин бага албагандыгы жөнүндө айткан экен. Милан инсаптуу ата-энеңерге кайрымдуу, мээримдүү болгула. Кайсыл жакка багып барсаңар, ошол жактан пешенеңер ачылсын, өмүрүңөр узак болсун. Мени силер баарыңар сыйлап келсиңер, силерди Кудай сыйласын. Эмне дейин, ушу раб урмат кылып келгениңер үчүн чоң ыраазымын балам. Рахмат болсун. Айтқаныңыз келсин. Көп жашаңыз, дурам менен тез-тез. Кыргызым ойлончу эсте жебе, эн атаңдын айтканын эски дебе. Тарыхты сен тарсатып салган менен, таңдайына сайылат эски жебе. Какшап келем доо кетип балдарыңа, каргыш сөзгө кабылып калбагыла. Бурмаладык тилди деп кантип айтам, бабалардын байыркы арбагына. У чалканды мойнума артам дагы, улутумдун азабын тартам дагы. Уnuттук деп тилимди кантип айтам, урпактарга уялбай аркамдагы. Тилсиздердин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон. Ата салтын мурасын унуткандар, акыр түбү тирилөй дудук болгон. Ташты сыгып тарыхты төккүм келет, тилимди мен тутутуп өткүм келет. Эне тилин эсирип чаңгандарды, эне тилде ашатып сөккүм келет. Куттуу болсун 75 жаш курагыңыз. Дөөлөттүү, карылыкты сүрүңүзчү, уул кыздын урматына узак жашап, төрүбүздүн ырыс куту болуңузчу. Далай жыл түшүк тартып тилек менен, бапестеп өстүргөнсүз 10 уул кызды. Онтобой оорубастан жүрүңүзчү, кубанып, күлкү чайып жүзүңүздөн. Небере чөбүрөлөр тегеректеп, эркелеп сыйлап турсун өзүңүздү. Маңдайыңдан эркелетип сүйөөргө, ар бир үйдө болсун мээрман аталар. Эркелетип мээрим төгүп дайыма, аман болсун, бар болушсун апалар.